Мүмкүн болсо албетте тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен чечсе туура эле болот эле. 21-кылымда жашап аткандан кийин азыр абдан өкүнүчтүү окуялар болуп атат. Мүмкүн эми өлкө башчыларынын акылмандыгы жетер ошого өтө алыстатпай столго отуруп мунун баарын чечиш керек болуп атат да. Кыргызстан бир топ эл аралык уюмдарга мүчө, анын ичинде аскердик коргонуу дагы бар, ошо коопсуздук боюнча иштеген уюмдар. Бул көбүнчөсү Шанхай кызматташтык уюму жана ОДКБ деп коет, Жамааттык коопсуздук келишим уюму. Кыргызстан дагы Тажикстан дагы ушу эки уюмга мүчө. Анан албетте алар ошо бир сессиясын өткөрүп, очередной карап көргөнгө аракет кылса болот эле. Бирок ошол эле замат ошо эки уюмдун уставтарын карап келсек, алар баягы тышкы жактан мүчө мамлекеттеринин сыртынан мүчө болуп кирбеген мамлекеттерден же террористтик топтордон бир коркунуч болсо ошондо механизмдер иштей тургандай кылып жазылган уставтары. Бирок ички жаңжал чыкса, ошол эки ОДКБнын, мисалы Жамааттык кызматташтык уюмдун мүчөлөрү бири-бири менен биякта күрөшүп атканы, менимче ошол эле Россия башчы болгон бул кызматташтык келишим уюмуна коопсуздук боюнча репутациясына көп деле жакшы ойлорду кошпойт, статусун көтөрбөйт. Бул жерде менимче Россия абдан өзүнүн ролун ойной албаганын көрсөтүп атат. Ошондой келишим уюмдарынын мындай алсыздыгын көрсөтүп атат да. Мисалды айтсак, 2010-жылы деле бизде жана июнь кок алаңы болгондо деле ошондо да ушул маселе көтөрүлгөн. Эмне үчүн бул жамаат ЖКК эч кандай бир эффективдүү чечимдерди сунушта албайт дегендечи. Уставын өзгөрткөнгө аракет кылып өзгөртүмүш этишкен, бирок ошондо деле албетте баягы террористтик топтор же криминалдык топтор менен чогуу күрөшөбүз дегенде мындай кеңирээк түшүнүктүү берген. Бирок жалпысы баягы мамлекеттердин арасында боло турган маселелерге ОДКБнын же ШОСтун мындай мүмкүнчүлүгү жок да, мыйзам жагынан карагандачы, документтерин карап келсек, кийлигишкенге. Ошол үчүн алар дагы албетте унчукпай жалпысынан эчтеке деле кыла албай турушат азыр. Кыргыз-тажик чек арасындагы курчуп кеткен кырдаалды айрымдары тышкы күч же геосаясаттын таасири деп дагы баалап жатышат. Бул пикир канчалык негиздүү деп ойлойсуз? Тышкы күч же геосаясаттын таасири деген сөздөр да болуп атат. Эми мындайга мен бир 50% кошулат элем, 50% кошулбайт элем. Анткени эң негизгиси ошо Тажикстан даярдык көргөнүгү болуп атат. Бул жагынан мүмкүн биздин жаңы келген бийликти Рахмон мырза мындай сынап көрөйүнчү деген ой менен, анткени кыргыз-узбек чек арасы такталгандан кийин дагы бир маселе, албетте кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр кандайдыр бир жыйынтык алып келиш керек эле, же жыйынтык алып келбегендиктен ушундай согуштук жолдорго өтүп кетишти. Дипломатия иштебеген үчүн ушундай болду деген ойдомун. Бирок бул абдан туура эмес жол. Ошону түшүнүп кайра сүйлөшүүлөргө кайтыш керек. Бул аналитика жактан карап келсек эмне болуп аткан, бул жалпысы ошо Тажикстандын бийлиги азыркы бийликтин күчтүүлүгүн, позициясын мындай тактап көргөнгө аракет кылып кол салды го деген ойдомун да, бир вариант. Экинчи вариант албетте ошо жараштырган, мисалы Өзбекстандын да кызыкчылыктары бар болуп атат, сөзүнүн ачыгы. Менимче Россия бияка көп деле кийлигишкен жок, анткени жалпысы Россия ОДКБга жана айтылып кеткендей мүчө мамлекеттери бири-бири менен ушинтип согушуп атканы көп да жакшы имидж же кандайдыр бир ролдун күчтүү болгондугун көрсөтө албайт Россиянын. Ошол үчүн бул жерде көп факторлор бар.